Assalamu alaikum, урматтуу достор. Жалал Абад шаарынын тургундары жана меймандары, Адилеттүү жарандар каналынын көрүүчүлөрү, подписчиктери, достору, хейтерлери, поддержка кылгандары. Бүгүн мен Пушкин көчөсү 51 дарегине турам. Өткөндө гос нотариусту услугасы керек болуп келип калдым эле. Көп жылдан бери келе эле экенмин бул жерге. Келип туруп, акыбалын көрүп, ыйлагайдай болуп кетиптир. Азыр кирип көрөйлү. Кандай акыбалда турат бул имарат. Мына Жалал Абад шаарынын Пушкин көчөсүндө мына 51 имарат. Бул мамлекеттик нотариустун имараты. Юстицияга караштуу. Бул жерде мамлекеттик нотариус отурат. Өткөндө өзү болгон 2 нотариус бар экен. Өткөндө бирөөсү пара менен кармалып, бүгүнкү күндө бир эле нотариус иштеп атат. Мына Кыргыз Республика Юстиция министрлигинин Жалал Абад шаарынын мамлекеттик нотариалдык кеңсеси дейт. Иштөө убактысы дүйшөмбүдөн жекшембиге жумага чейин 9-дан 18:00 чейин, түштөн 12:30-дан 13:30 чейин. Бул 15 ноябрдан 1 апрелге чейин ушундай окшойт, жазып койтур. Мына азыр имаратын көрүп атасыңар. Бул имарат менимче 20-кылымдын 20-30 жылдарында салынса керек. Же ошол 20-кылымдын 1 бөлүгүндө салынган имараттарды бирөөсү да. Мына көрүп турабыз. Мына эшиктери, мына полдору, бул жака адамдар кирип чыга берип, уже краскасы да калбаптыр. Мына эшик, азыр мына адам да эле жок экен. Обычно өткөндө мен келгенде бул жерде адам жанагы батпай турат эле да. Болгондо дагы очередь күткөндө бир нотариус, бир клиент киргенден кийин 15 мүнөттөн 1 саатка чейин отурат экен. Себеби ар кандай иштер болот экен, наследство, заверение документов, переводов деген. Эми бул жерде айтарым, бул жер мамлекеттик уюм, кеңсе, адамдарды тейлөө үчүн. Бирок адамдарга кеткенде муну көрүп атасыңар, условияларды. Мындай бирне документ толтурам десе, бардыгы мындай кичине стол экен. Азыр обедтен кийин азайып калыптыр адам, Көп беле? Эртең менен саат канчада келгенсиз сиз? 2-3 жолу келдиңиз. Эртең менен келгенсиз да? Очередь элек. Сизчи? 1 саатта, Бул очередь экен да, мына. Ушундай да боло береби? Болот да, кандай болот? Адамдар өзүнө түзгөн окшойт да, бунучу. Мына очередь азыр мына бул жерде 49 адам жазылган экен. Эми анда очередь ким карайт? Билбейм, ким карайт. Мына адамдар дагы таң калып атат, бундайды кандай карайт. Азыр 21-кылымда бизде цифровизация, санариптештүү деген болуп атат. Жок дегенде талон алганы терминал коюп коюптур да. Азыр могу адамдар келип, мындай кол менен түзүлгөн жанагы списка очередьтер менен. Канча нотариус бар экен өзү азыр? Бир эле нотариус, Экөө да? Экөө. Шакеев Сүйүнбек Албаевич. Могу Усубалиева Сүйүмкан Сапаралиевна өткөндө ушуну кармады, Интересный эмне болуптур. Биякта Айталиев Алмаз Айталиевич деген. Мана ичи монол пожароопасный пластик менен жасалган экен. Не дай бог бир нерсе болсо, жана мына бул илгерки контрамаркалар го бул. Илгерки контрамарка. Муну менен 19-кылымда колдонот эле. Урматтуу Жалал Абад аракенсин.
Урматтуу жарандар, Жалал Абаддык шаардык нотариалдык кеңсесинде бир нотариус иштеп жатканына байланыштуу ишеним катар копия күбөлүктөр, кол жазма күбөлүктөрдү болсо Жалал Абад шаарындагы жеке нотариустарына кайрылып туруңуздарды сурайбыз дейт. Могу эшиктердин карагыла ошо СССР малдагы эшиктер экен. Бугун да 80-жылкы эмес, ондан берте жанагы болгон эшиктер экен. Азыр нотариустук ишиге жанакылай кирбей эле кое берели. Мополдорун карагыла. Ушул жерде адамдар келип очередте турат. Жазда ысык, кышында суук болсо керек. Архивариус Салтанат дейт муну. Саламатсызбы, Салтанат, кандайсыз, жарыспы? Силерге келдим, юстиция силерге жаңы имарат салып бербейби депчи. Кабинетиңизди тартып койсом болобу? Болбойт да. Бирок кабинетиңизди байкадым дагы эле 70-жылкы ремонт экен, а? Нет, жаңы ремонт. Да. Кандай очередь? Ушул жерде посетителердин очереди. Бул жагы башка, бул жагы башка. Жок, башка. Мына көрүп атасыңар. Посторонний ход запрещен. Бул жерде Салтанат, бу жерде туалетиңер каерде, мисалы? Посетительдерге боло береби? Болот экен. А то бул жерде посторонний ход запрещен дейт. Көрөлү туалет кандай экен. Эми бул жер адамдарды тейлеп аткан үчүн жана болуш керек да, комфортабельный это. Жана мына туалет мындай эшикте будка типа скворечник экен, дырка в полу деп коет орусча. Бул жерден мына имаратты акыбалын көрүп атасыңар. Бул юстиция нотариустар далай көп акча алат да, мисалы менин оюмдачы, эми нормально эле акча түшөт да. Эми ошол үчүн посетительдерди эле эмес, жарандарга үчүн эле эмес, өздөрүнүн сотрудниктериге деле заманбап, жакшынакай комфорттуу имарат куруп берсе болот да. Жалаң эле ГКНБге кура бербей. Мына азыр көрөлү, муну потолоктору көрүп атасыңар, ДВП. Вот. Айтып атам го, илгери 20-кылымдагы ремонт. Айнектерин карагыла. Эшиктери дагы мо ДСП экен. Муну ДСП. Жок. Ошо жаңы куруп берсе болмок силерге ушундай эски имаратта отурбай. Адамдарга условия түзүп. Турабы? Бул жерге терминал коюпсо. Тем более государственный. Да, тем более государственный. ГКНБ эле куруп берип атабыз. Юстиция, поликлиникалар. Өзүбүз билебиз, мо биринчи поликлиникабыз 1928-жылкы имаратта отурат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, өзүңөр көргөндөй, мамлекеттик нотариустун акыбалы чатак. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, ГКНБге эле жаңы заманбап офис сала бербей, элди тейлеген, элди кармаганды эле эмес, элди тейлеген мекемелерге дагы жаңы имарат салып бергилечи. Нотариальный контораларга, почта, поликлиника, больница. Азыр бизде карасак эле ошол элди кармап эле кыйнап кустурган эле ГКНБнин имараттары жаңы салынып атат. Булар же кустура албайт экен ГКНБге окшопчу. Буларды да колдон келсе кустурса жаңы имаратта отурмак. Рахмат барыңарга.